Адамдын денесине ысык чыгып кетүү же майда бүртүкчөлөрдүн угри, фолликулдардын көбүрөөк чыгып кетүүсүнүн себеби бар. Алардын эң алгачкысы бул себорейный дерматит же болбосо адамдагы май бөлчүгө турган бездердин сезгенүүсү, экинчиси түктөрдүн түбүндөгү фолликулдардын воспаление болуп калуусу, андан кийинкиси гормоналдык бузулуу. Мисалга ала турган болсок, өспүрүмдөрдө же болбосо айыздын алдында же поликистоздук синдром учурунда же болбосо тестостерон менен андроген гормондору көп бөлүнүп чыккан учурда дагы денеде жанагыдай майда бүртүкчөлөр, ысык же угри, акнелер көбүрөөк чыгат. Андан сырткары адамдын иммунитети төмөндөп кеткенде же болбосо инфекциялык бактериялар көбөйгөндө, көбүнчө стафилококк ауреус инфекциясы жуккан учурда дагы ошондой фурункулез, майда фурункулдар көбүрөөк чыгышы мүмкүн. Андан кийинки маселе бул боор же болбосо ичегидеги сезгенүү. Боордукунда детоксикация функциясы слабыйлашып кетет дагы акне көбөйүшү мүмкүн. Ошондой эле ичегиде дисбиоз болгон учурда дагы акне көбөйүшү мүмкүн. Андан сырткары бул гигиенанын бузулганда, адам кээде жуунгандан кийин самындын калдыктары денеде калып кала турган болсо дагы ошондой акне көбөйүшү мүмкүн. Же болбосо туура эмес кийим кийгенде же аз жууна турган болсо дагы ушундай оорулар көбөйүшү мүмкүн. Жана мындан сырткары адам туура эмес тамактанганда, көбүнчө ун азыктарын көп жегенде, таттууларды көп жегенде дагы адамдын денесинде майда сезгени, бүртүкчөлөр, жанагындай ысыктар же болбосо акне, угрилер көбөйүп чыгышы мүмкүн. Эгерде сизде же болбосо башка бирөөндө ушул маселе болуп жаткан болсо, анда ушул себептердин баардыгын оңдой турган болсо, бул ысыктын чыгуусу, жондогу, баштагы ысыктын чыгуусун кетирсе болот. Кошумча сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыздар, кошумча маалыматты описанияга жазып коебуз.